Саламатсыздарбы? Куттарагына кызыгуучулар. Мен өзүм таламай келдим. Мырзаке айылы, Өзгөн району. Анан ошол жерден кичине көчөттөрдү көрсөтүп коеюн дедим клиенттерге. Могул көчөттөр бийиктиги 1,7 экен, 1,5 метр бийигирээк. Ушундай эле көчөттөрдү алып мен өзүм учурунда 2023 алып тиккен элем. Апрель айында. Быйыл 2025 жыл. Март айы. Караңыздар, канчалык чоңоет. Мына айтсам көпчүлүк ишенбейт, кантип эле депчи. Мына бийиктигин көрсөтүп коеюн. Бул ошо эле 9 метрге чыгып кетти. Ушундай кичинекей көчөттөр сатууга чыгып атат. Клиенттер көп. Азыраак калып атат көчөттөр, эртерээк алып калсаңыздар болот. Бул көчөттүн сорты FT Energy жана Pavton Z07. 25-27 градус суукка чыдайт. Жакшы өсөт. Бул көчөттөр тамырынан өстүрүлгөн. Бул Полония дарагы. Анда почкалар көрдүңөрбү? Алыстан анча көрүнбөй атат. 3-чү жылы уже гүлдөйт. Гүлдөгөндөн кийин урук чачат да, урук болот. Мага ошондор, мына жакынан татып коеюн. Ушундай эле ичине жарсаңар, миңдеген уруктар чыгат. Ошо урукту сээп койсоңор горшокторго, жылуу жерге койсоңор өсө берет. Бирок ошондой көчөттөрдү алсаңар, монтип өспөйт. Биринчи жыл өсөт дагы, кыштан чыкпай тоңуп калат. Жылда өсөт, жылда тоңуп калат да, келечеги жок. Ошон үчүн мен алуучуларга, кызыгуучуларга совет катары айтам. Эгерде көчөт алсаңыздар, ушундай өсүп турган дарактын тамырынан алып көйүтсөңөр болот, Полонияны. Же болсо ошону тамырынан көйүтүлгөн моундай көчөттөрдөн алсаңыздар, ушулар соокка чыдамдуу болот. Көчөттөр бар мына, бул ошо 3 метрге өсүп кетиптир. Ушулар баары сатууга чыгат. FT Energy жана Pavton Z07 деген көчөттөр. Ушундан алып көйүтсөңүздөр, ушунун тамырынан көйүтсөңүздөр жакшы буюм болуп берет. Ош, Жалал Абад, Бишкекте, Чүй областында жакшы өсүп атат. Баткенде жакшы өсүп атат. Көлдө өсүп атат жакшы. Бир гана нарында өстүрө элекпиз. Нарын суураак болуп калат. Бирок ошондой болсо да элдер кичинеден 10-20 штуктан алып тигип атышат, бир өстүрүп көрөйлү деп. Клиенттер көп. Байланыш телефондорум ушул роликтин асты жагына или роликтин өзүнө жазып коем. Ошого кайрылып, заказ берип көчөттөрдү алсаңыздар болот. Ол көчөт машин жөн болуп кетти. Бул кыштан чыктыбы, чыкпадыбы, суук алдыбы, албаганын кантип билесиз? Караңыздар. Монитор сыйрсаңар, мына көрүнгөнбү? Жап-жашыл болуп турат. Значит, буну жаныбар бул үшүк алган эмес, суукка тоңгон эмес. Булар жакшы өсөт. Мен өтө чоң эмес моундай эле көчөттөрдү, могул где-то 1,70 экен бийиктиги. Ушундай көчөттөрдү алып туруп 2023 жылы апрелде тиккенмин. Ушул полеге карагыла. Март айынын башына карагыла. Канчалык чоңоюп кеткен. Ушуга 1 жыл 7 ай или 8 ай болуп атат. Апрелде 2 жыл болот. Көрдүңүздөр результатты. Жакшы буюм болот, жакшы ишенич жерден көчөт алып тиксеңиздер, жакшы өсүп берет.